Жалал-Абад шаарында жарандарды, өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерди кубанткан жакшы жаңылык бар. Бүгүн Жалал-Абад шаарында биринчи жолу ипотекалык көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу башталды. Мында 9 кабаттан турган 639 батир бар. Жалал-Абад шаарында ипотекалык турак үйлөргө муктаж жарандардын көптөн күткөн тилеги орундалууда. Тагыраагы калаада 639 батирден турган Асман Резиденс ипотекалык турак жай комплексинин курулушу башталды. 9 кабаттан турган 4 көп кабаттуу үйдүн курулушуна бүгүн капсула салынды. Ипотека деп 10-15 жылдан бері сөз кылып жүрөбүз да. Бул ипотека деген сөз эми биздин жаштарга арзандатылган, эки жагы жанагындай проценттерин азайтып, узун убакка кутула турган квартира да. Айрыкча мына биздин мугалимдерибиз, врачтарыбыз көпчүлүгү өздөрүнүн үйлөрү жок. Ошолор үй салып алайын десе акча каражат жетпейт. Мына ошолорго өтө ыңгайлуу бул шартта. Ипотекалык турак жайга шаардык мэрия тарабынан 1,6 гектар жер аянты ажыратылган. Курулуш аяктаса 15 жылдан ашык мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегендер, ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар, көп балалуу үй бүлөлөр жана башка жарандардын приоритеттүү категориясындагылар 4%дан, бюджеттик мекемелердин кызматкерлери 6%дан, калган жарандар 8%дан үй алууга мүмкүнчүлүгү бар. Жалал-Абад шаарынын мэриясы 1,6 гектар жерди бөлүп бердик. Бул жерде биринчи жолу ипотекалык турак жайлар курулуп атат. Билесиздер, буга чейин биздин жарандарыбыз көптөгөн жолу кайрылып келген. Ушул ипотекадан үй болсо, биз ушул квартираны алууга даяр элек депчи. Анан бүгүнкү күндө 1 комнаталуу, анан 2 комнаталуу, 3 комнаталуу квартиралар курулуп атат. Жалпы 600дөн ашык квартира курулат да. Эмдиги жылы пайдаланууга берилет. Подземный паркингтер болот, балдар ойночу площадкалар болот. Чоң адамдар, жителдер өздөрү кичине дене булчуңдарын чыңдай тургандагы бир площадкаларды камсыздап берет. Курулуш президенттин демилгеси менен жарандарды мамлекеттик ипотекалык программа аркылуу арзан турак жай менен камсыз кылуу максатында ишке ашырылууда. Ага президенттин иш башкармалыгы, мамлекеттик ипотекалык компания жана Жалал-Абад шаарынын мэриясы менен 3 тараптуу келишим түзүлгөн. Ошол келишимдин талаптарына ылайык Жалал-Абад шаарында 3 жерге ушундай буюрса үйлөр салынат. Мындан тышкары дагы 3 жерге салынат. Бул деген сөз жалпы бир Жалал-Абадта жакынкы 1-2 жылда буюрса 3000 квадратный метр үй салынат. Бул жерде азыр 639 деп атабыз. 639 бул 1 комнаталуу, 2 комнаталуу жана 3 комнаталуу батирлер. Ипотекалык турак жай бул жана муктаждарга, коммерциялык бааны кубалап жете албагандарга, айлык акы такыр мал сатып эчтеке жетпей ушул үйдүн баасы эле кымбаттай бергендерге түзүлгөн шарт. Анткени ипотека азыр 25 жылга берилет. Жалал-Абад шаарында ушул тапта үй алууга кезекке тургандардын саны 2000ге жакын. Мындай муктаждыктарды жоюу багытында калаада дагы 3 ипотекалык турак жай курулаары айтылды.